Үстө-үстөгө жылдын январь-август айларында жарандарга мамлекеттик салык кызматы тарабынан бекитилген тармактар боюнча салыктарды өз убагында төлөө милдеттендирилген. Анын негизинде салык төлөөчүлөр 1-сентябрга чейин салык мезгили үчүн маалыматтык эсептөөлөрдү толтуруп тапшыруусу кажет. Мыйзамга ылайык төмөнкү багыттар боюнча салыктар төлөнүшү керек. Транспорт каражатына, турак жай имаратына, анын ичинен ишкердик үчүн пайдаланылбаган үй же батирге, үй кора жайга жана жанындагы бак чарба жер участокторуна. Жогоруда айтылгандар боюнча салык төлөөдөн мурун маалыматтык эсепти салык органдарына тапшыруу керек. Аны өз убагында тапшырбаса, жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом өлчөмүндө айып салынат. Салыкты убагында төлөбөгөндөрдү аныктоо үчүн эми салык кызматы сентябрь ичи рейдтик иштерди баштайт. Ага ылайык өлкөнүн 7 дуанынан аталган органдын кызматкерлери жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жана жергиликтүү башкаруу түзүмдөрү жер-жерлерде иш алып барат. Биз ошол ойлойбуз, мына келерки жумада Кыргызстан боюнча масштабтуу рейдтик иш-чараларды жүргүзө баштайбыз. Бул май кызматкерлери менен биргеликте болот. Мындай айтып кетсек, эгер ошол жаран салыгын төлөбөгөндүгү жөнүндө факт аныкталып калса, мисалы унаа салыгы болобу, биз ошо рейд жүрүшүндө алар өздөрүнүн колунда милдет түрүндө ошол төлөгөндүгү тууралуу квитанция болуш керек. Ошол квитанциясы жок болуп калса же салыгын такыр төлөбөй калса, атайын ошолорго убакыт берилет. Мындай айтканда, салыгын төлөп келүүгө, бул жерде дагы административдик айыптын суммасын кошуп төлөөгө. Салык беренесине ылайык сентябрь айына чейин берилген мөөнөттө төлөнбөгөндөргө административдик айып пул салуу каралган. Мисалы, транспорт каражатына төлөнбөгөн салык бар болсо, органдар тарабынан бекитилген сумма жана анын үстүнө айып пул кошулуп, тиешелүү протокол түзүлүп, автоунааны айып короосуна токтотууга чейин иштер жүргүзүлөт. Мыйзамга ылайык белгиленген мөөнөттө салык төлөөгө үлгүрбөй калган жарандар салык милдеттенмесинин негизги суммасынан тышкары административдик айып төлөөгө, ошондой эле кечиктирилген ар бир күн үчүн туум төлөөгө аргасыз болушат. Салыкты өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн жеке жактарга 1000 сом айып салынат. Юридикалык жактарга 5000 сом өлчөмүндө айып салынат. Эгерде тиешелүү протоколдорго же эскертүүлөргө карабастан жарандар өз билемдик менен иш жүргүзө турган болсо, анда анын иши сотко чейин өтүүсү мүмкүн. Мисалы, салык төлөбөгөн жарандын ишин аталган кызмат сотко берип, эч кандай салык төлөбөгөнү сот тараптан дагы аныкталса, анда анын мүлкү конфискацияланат. Мындан улам салык кызматы жарандарга жеңилдиктер берилип жатканын, электрондук жол менен болсо дагы салыгын төлөөгө чакырат. Биз атайын ошол салык төлөөчүлөргө мындай шарт түздүк. Акыркы жылдары быйыл да жакшы шарттар болду. Салык органына келбей туруп эле ошол отчетторду берүү, мындан тышкары салыктар төлөө боюнча. Мисалы үчүн ошол эле унаа салыгын жергиликтүү ошол 1-сентябрда айыктаган жергиликтүү салыктарды алсак, алар салык органына келбей туруп эле банктар аркылуу, почта түйүндөрү аркылуу, жанакы төлөө карталары аркылуу, пост терминалдары аркылуу ошол жарандарга мүмкүнчүлүк болгон бардык перифериялык кызматтар аркылуу ошол салыктарын төлөөгө мүмкүнчүлүк алышат. Белгилей кетсек, салык төлөөдөн ушул жылдын сентябрь айына чейин мамлекеттик бюджетке 99 миллиард 964 миллион сом түшкөн. Бул белгиленген пландан 1 миллиард 344 миллион сомго ашыгы менен аткарылган. Салык органдарынан билдиришкендей, бул көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 33 миллиард сомго көп. Бегимай Талантова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.